Жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчы Бекташиев, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү катышты. Куруучулардын ачык кайрылуусу 2018-жылы Бишкек шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган номер 54-токтомуна байланыштуу болду. Анда тарифтер салыштырмалуу кымбат көрсөтүлгөн дейт куруучулар. Бир куб сууну 35 000 сом деп туруп куруучуларга ошондой тариф коюп койду да. Мынакей салыштырып көрсөк, жолдун бери жагында эле 2700 сом болот бир куб. Бизге ошо южный зона деп туруп 35 000 бир кубун 35 000 деп койду да. Ошону караш чечип берсе аябай эле жакшы болмок. Анткени 3 жыл болду, 3 жылдан бери айлабыз кетти. Мына эксплуатацияга үйлөрүбүз бере албай атабыз. Үйлөрдү эксплуатация бергенде канча көп ошо салык, налогдордун баарын төлөшүбүз керек. Ошонун баарын төлөгөнгө биз даярбыз. Камчы Бекташиев тармактык мамлекеттик органдарга түзүлгөн кырдаалды иликтеп чыгууну тапшырды. Баягы кармыш кылып алган городской службалар бар. Биз аны билебиз. Жерди бөлүп бергендер, стройкага уруксат бергендер, подключениеге уруксат бергендер. Булардын бардыгы боюнча, эгерде силерде кандай бир маалыматтар болсо, бизге бериңиздер. Биз чара көрөбүз. Бул биздин урматтуу президентибиздин, биздин мамлекеттик органдардын алдына койгон талабы да ушундай. Предпринимательдерге, иштеп аткан адамдарга тоскоол болбосо жардам бергиле деген. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров курулушчулардын талабын карап чыгып, маселесин чечип беребиз. Ошол эле учурда жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырабыз дейт. Мына Камчы Кыдыршаевич тапшырма берди, бир айдын ичинде деди. Бул 18-жылы кабыл алынган Гор кеңештин чечими экен. Мен келгениме 4 ай болду. Бул маселеде мен курулушчуларды колдойм. Тарифтерди пересматривать этебиз. Андан тышкары курулушчулар 2 маселе койду. Тарифти кайта карып бергиле. Бир айдын ичинде кайта ошолордун сунушун эске алып, биз кайта тарифти бекитип беребиз, бир жагы. Экинчи жагы ошол площадьтерди эсептегенде подъезд, анан паркингтердин ишин дагы эсептеп коюшкан, анын сууга эч кандай тиешеси жок. Аны да алып салабыз. Белгилей кетсек, Бишкек шаарындагы түштүк зонада 30дан ашык компания көп кабаттуу үйлөрдү куруп келет. Алар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчы Бекташиевке курулуш объектилерине техникалык шарттарды берүүнүн жана аларды туташтыруунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобону жокко чыгаруу талабы менен кайрылышкан. Өз кезегинде Камчы Бекташиев Бишкек шаарынын мэрине маселени бир ай ичинде карап чечип берүүнү тапшырды. Адилет Артыкбеков, Ынтымак Мейманбеков, жаңылыктар үчүн.